Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. 3 модуль. Жумушуңуз жана иш шарттарыңыз. Бул Тимур менен Камила. Алар Улуу Британияга сезондук жумушчу программасы боюнча фермада иштөө келишим менен жумушка келишкен. Мурунку модульда биз жол жүрүүгө кантип туура даярданууну, фермага чейин кантип баруу керек экендигин жана Улуу Британияга сапарга чыгууда программанын кандай жагдайларын эске алуу зарылдыгын үйрөндүк. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сизден программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Сезондук жумушчу программасы боюнча келишимге кол коюудан мурун сиз оператор менен болжолдуу макулдашуу түзсөңүз болот. Макулдашууда келечектеги келишимиңиздин шарттары көрсөтүлөт. Келишимдин шарттары сиз кол койгон макулдашуунун шарттарына толугу менен дал келиши керек. Сиз жумушка киришүүгө чейин келишимге кол коюлушу керек экенин эске алыңыз. Сиздин келишим бул сиздин укуктарыңыз менен милдеттериңизди аныктаган жана бардык эмгек шарты жазылган маанилүү документ. Сиз келишимди англис, орус же эне тилиңизде ала аласыз. Келишимге кол коюудан мурун түйшөлткөн суроолоруңузду бериңиз. Программанын оператору келишим боюнча бардык суроолорго жооп берет. Келишим түзүүдө кайсы суроолорго жана бөлүмдөргө өзгөчө көңүл буруу керек? Жумуштун шарты, акчасы, эмгек өргүү, ден соолук жана коопсуздук, жашоочу жай. Келиңиз эми ар бир пунктту кененирээк талдап көрөлү. Сиздин келишим төмөнкү маалыматтарды камтышы керек. Жумуш берүүчү тараптын аталышы жана дареги, сиздин аты жөнүңүз, сиздин кызматыңыз жана кененирээк эмгек шарты, жумуштун башталышы жана аякташы, сиздин сааттык ставкаңыз жана төлөм мөөнөтү, иш күндөрү, эс алуу күндөр жана кошумча сааттарда иштөө убактысын камтыган сиздин иш графигиңиз, сиз иштөөчү жердин дареги, бир жумадан төлөнүүчү сааттардын минималдуу саны, эмгек өргүү алуу жана пенсиялык чегирүүлөр жөнүндө маалымат. Сезондук жумушчу программасы боюнча түзүлгөн келишимде сизге жумасына 32 сааттан кем эмес акы төлөнүүчү жумуш кепилдениши керек. Сиз жазуу жүзүндө макулдук берсеңиз, жумасына 48 сааттан ашык иштөөгө милдеттүү эмессиз. Сизге кепилденген 32 сааттык иш үчүн акы төлөнөт. Бирок сиз график боюнча ишке келип, сизге сунушталган ишти макулдашып алышыңыз керек. Кепилденген жумуш убактысы нөлдүк деңгээлдеги келишимдерди түзүүгө. Башкача айтканда, эгерде сиздин келишимиңизде сааттардын саны такыр көрсөтүлбөсө, уруксат берилбейт. Сиз келишимиңиз боюнча так эмгек шарттарын программанын оператору же ферманын менеджеринен тактап алсаңыз болот. Келиңиз Улуу Британияда кандай жумушту жасоого туура келет карап көрөлү. Улуу Британияда жашылча жана мөмө жемиш фермалары бар. Алгачкы 2 жумада жумушуңузду кантип тез жасоону үйрөнүшүңүз керек. Өлкөгө келгенге чейин мындай ишке даяр болуңуз. Тимур убакыттын көп бөлүгүндө ийилип иштөөгө туура келген жашылча фермасына туш келди. Тимурдун физикалык абалы жакшы жана ага жашылча фермасында иштөө анча деле кыйын болбойт. Камила мөмө жемиш фермасына туш болду. Ал жерде мөмөлөрдү жерден чогултуу үчүн эңкейип же тик туруп иштөө керек. Ошондой эле кыймылдын ийкемдүүлүгү жана манжылардын моторикасынын тездиги да зарыл. Бул Камилага көбүрөөк жемиш чогултууга жана ошого жараша көбүрөөк акча табууга жардам берет. Жемиш фермасында сиз көбүнчө колду өйдө көтөрүп иштейсиз. Андыктан белиңиздин, колуңуздун булчуңдары күчтүү, өзүңүз физикалык жактан жакшы формада болушуңуз керек. Улуу Британияда канча убакыт иштөөгө болот? Сезондук жумушчу программасы Улуу Британияда 26 жумага чейин 6 ай калууга жана иштөөгө мүмкүндүк берет. Канча акча таба аларыңыз сиз иштеген апталардын жана сааттардын санынан көз каранды. Фермада иштөөнүн мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Эгер фермада түшүм жыйноо мезгили аяктап же түшүм мол болбой калып, жумушчулар керек болбой калса, сиз сыноо мөөнөтүнөн өтпөй калсаңыз. Сыноо мөөнөтү бул жумуш берүүчү ишти канчалык тез жана сапаттуу аткарганыңызды байкаган алгачкы мезгил. Эгер сиз сыноо мөөнөтүнөн өтпөй калсаңыз, келишим токтотулуп, Улуу Британиядан өзүңүз белгиленген убакыттан эрте чыгып кетүүгө туура келиши мүмкүн. Эгерде сиз барган ферма же андагы жумуш сизди канааттандырбаса, оператордон башка фермага которууну сурансаңыз болот. Бирок тилекке каршы сиздин өтүнүч аткарыларына кепилдик жок. Мындан сырткары, сиз каалаган убакта кандайдыр бир себеп менен келишимди бузуп, үйүңүзгө кайтууга укугуңуз бар.
Фермада сиз менен чогуу иштегендер же супервайзерлер, жетекчилериңиз түрдүү өлкөлөрдөн жана маданияттан болушу мүмкүн. Ар бир адамды жынысына, улутуна, маданиятына жана туткан динине карабастан урматтоо өтө маанилүү. Эгер сиз сизге карата адилетсиз же урматсыйсыз мамиле жасалып жатат деп эсептесеңиз, бул тууралуу ферманын кадр бөлүмүнө же операторуңузга билдириңиз. Биз 3-чү модулдун аягына чыктык. Программанын бул этабы боюнча толук маалымат алдыңыз деген үмүттөбүз. Бир нече суроого жооп берүү менен сиз өзүңүздүн билимиңизди текшерсеңиз болот. Келишим жана жумуш аткаруу боюнча кооптуулук бар экенин түшүнөсүзбү? Макулдашуунун негизинде жумушта сизден эмне талап кылынаарын билесизби? Мындан ары 4-чү модуль менен таанышууну сунуштайбыз. Турак жайдын шарттары.